Бүгүнкү күнгө жума 18 октябрь таңкы регион бүгүнкү көрсөтүүсүн улантат кадырман теле көрүүчү. Мына ушундай техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам кайрадан теле көрүүчүлөр менен учурашууга туура келди. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүнкү күндө ар бир үйдө жакшылык, той мареке, ошондой эле кубаныч болсун деген аруу тилегибиз менен биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. 15 жылдан бери элдик дарыгерлик менен алектенген, ошондой эле канчалаган оорулуу бейтаптарды айыктырып өзүнүн салымын кошуп келе жаткан элдик дарыгер бүгүн бизде конокто. Кайсыл конок, ким деп турган болсоңуздар, анда Мелис Мыйсамбаев мырза бүгүн бизге таңкы эфирге атайын ошол элдик дарыгерлик, ошондой эле кайсыл ооруларды дарылайт, кантип кайрылсак болот, мына ушул суроолорго жооп берет. Саламатсызбы? Саламатчылык. Студияга кош келиптирсиз. Рахмат. Шүкүр болгонуңарга. Эми 15 жылдан бери мына ушул элдик дарыгерлик кылып келе жатырсыз да. Негизи көпчүлүк элдик дарыгерлер айтып коет, тукум куйт же болбосо касиети бар адам гана ошол элдик дарыгер болот деп. Сизде кандай болду? Бизде биринчи чоң апам бар эле. Жыл сайын эле постоянно эле уур кушун чет эле да өзүчө. Жайында туруп алып, жок бул үй чыгып атат деп коет эле. Анан акышында бизге сүт чайларды берип коет эле. Кийин анан карасам ал алтын тамыр экен. Анан кереш чайды берчикен, кышында ушундайларды берип койчу. Неге берип атасыз буларды? Жити бар экен кызы, давай ич деп туздан салып бардыбызга берип коет эле. Таң калып койчумун да. Убакыт өтө берет экен. Бардыгы өзүнүн тирчилигин кылат экен. СССР ушундай кеткенде бардыгыбыз тирчилик чуркайт экенбиз, ар кайсы жака барат экенбиз, иштейт экенбиз. Оору баары келе берет экен. Өзүдө деле чоң аталарым бар эле, алар деле ооруду, бүт жакшы эле болуп атат, бирок ооруйт экен. Рак деле оору болду. Апабыз дагы эле жүрөт. 101 болдулар ошо. Ошонтип анан кетти. Вообще кыйналган деле жок да, таң каласың да. Анан убакыт өтө берет экен, биз деле ооруйт экенбиз. Бул дарилерди вообще мен өзүмө чыгарып аткан болчумун да биринчи. Барасың, ревматоидный артрит болуп кетет. Или обязательно эркектер простата болот, неге түшүнбөйсүң. Анан ошонтип убакыт келип, анан ушундай нерселерге өтүп, азыр только өзүбүздү калп эле эметип күчтүү кыла бербей, медицинага тийишпей, алар өздөрүнүн жумуштарын кылат, өздөрү көп кишилер деле айыктырып атат, Кудайга шүгүр. Рак оору менен анан гепатитке катуу карап калдык да, көңүл буруп. Бир усиленно бир 7-8 жыл. Себебинен да колунан келишинче кылат. Протокол менен лечение кылган врачтар колунан келишинче кылат. Анан уже алар өздөрү анан тажрыйбаны иштешип, анан бүт YouTube канал, Instagramдар бүт карайт экен да аларчы. Оорулуулар. Ооруларчы. Көп эле кишилер келип атат, бардыгына эле жардам бербейт, бирок жардам берген кишиге жардам берип атат да. Мисалы, рак ооруга бардыгы эле айтат, медицина деле айтат, кишилер деле айтат, ооруган кишилер деле өздөрү жөнүндө айтыштап кетишет видеону, өзүңөрдү сактагыла, жакшы нерсени ойлонгула, ден соолугуңарды карагыла, көп тамак жей бербегиле. Ошолор бүт айткан нерсени биз кайра оңдоп башынан үйрөтүп атабыз да элдерди. Аны бардыгын режимди, анан диетаны бүт сактаган только рак оору экен и гепатит. Алар айыкпайт экен да. Жолдор ушундай да. Демек сиз 7-8 жылдан бери ракты, анан гепатит оорусун дарылап атасыз да. Кандай жыйынтык болуп атат анан? Же болбосо бизде көпчүлүк учурда ушул бейтаптар башында кебелбей жүрө берет дагы, анан болбой калганда оорутам деп дарыгер издеп жөнөйбүз го. Жок, биринчи сөзсүз больница айтканын кылышат. Химия за химия алышат. Операция за операция кылдырат. Бала чакасы же туугандары уже дагы өмүрүн тилеп баштаганда, уже анан башка жолдорун нетрадиционныйын карап иштеп башташат экен. Ошондо гана анан карайлычы ким бар, ким жок экен деп. Анан бизде кыргызстандыктар
катуубуз, баары көп экен. Угур кошун ичкендер чересчур көп экенбиз. Айтылбайт экен анын баардыгы. И ошонун туура ичкен жолдорун изилдеп баштаганбыз биз ошо 7-8 жылдан бери ичине. Негизи ошол гепатит деген оору, боордун оорусу да. Кандай оору, кандай учурда ошол эмне үчүн ошол боордун оорусу менен жабыркайбыз? Эмне себеп болот? Гепатит деп чыкканда боор бүт эле оору боордон болот. Бүт эле оору өттөн болот. Просто боор менен өт эч качан өзүнүн признагын айтпай, а жерде нерв жок деп коет, анан башка жакка ооруларды кетирет. А гепатит ал вирус эле. Ал бардык жерде болот ал. Бир эле боор эмес. Акырында анан уже как биринчи Б болсо башка органдарга тиешет, обязательно кишечник, анан көз, бүт жерине тиешет, анан кийин уже Д болот, анан кийин уже боорго уже акырында уже боорун цирроз печени болуп калат да. Анан уже жолун таппай калат, эмне кыларын билбей калышат. Анан только боорду алмаштырыш керек дейт. Айла жок көбү Индияга барат, алмаштыргандар деле жакшы эле бар, жүргөндөр деле бар, жардам бербей айткандар деле бар да. Анан бара албагандар айла жок уже бизге кайрылышат да. Кантсек болот, кандай болсак болот депчи. Биздики деле баардыгына эле жардам бербейт да. Мүмкүн просрочили, мүмкүн эме, же мүмкүн өздөрү туура эмес кылып алышат. Или тезирээк айыгыйын дешет да. Андай оору менен, рак оору менен, цирроз печени менен тез айыкпайт эч ким. Анткени ал жылдап чогулган оору. Ооба да, бир айда өзүнө келип калса унутуп калышат ооруну. Анан кайра башкача кылып, анан кайра эле тамак жеп баштайбыз. Биздики тамагыбыз өтө күчтүүрөөк болуп атат да. Бир эле биздики эмес, мурда Өзбекстанга барып келдим. Алардыкы деле ошондой эле күчтүү тамак, бүт эле майлуу тамактар жешет экен. Бардыгын анализин карасаң, өт иштебейт экен бардыгы. Биринчи признак өт. Оорулардын бардыгы. Бирөөнүкү таш болуп калат, бирөөнүкү бүктөлүп калган болот. Аны байкабайт, анан мага келишет, азыр анализ тап келгиле дейм. Бүт нерсенин баш оорунда болсо, мисалы, же болбосо мастопатиясын көтөргөн жок, мага өтүңөрдү алып келгиле, МРТдан деп койм еще. Анан ошол жерден эле сонун жазып берет. Өтү кандай экен, ташы барбы, же бүктөлүп калганбы, боору кандай, уйку бези кандай, ушундай. Демек боор, өт, уйку без ооруганда дагы көпчүлүк учурда баягы башың оорушу мүмкүн экен, буту колуң оорушу мүмкүн. О, аерде жок да нерв, алар информацияны башка жакка берет, анан бирөөнүн башы ооруп калат, бирөө обязательно мастопатия болот, бирөө простата болот, бирөө остеохондроз деп анан муундар ооруп баштайт, алар түшүнбөй эле ошону эле карап жүрөт. Вообще жүрөк даже ооруп калат алардын ичинде. Өтүп тура эмес иштесечи. Жүрөккө деле катуу нагрузка келет. Бул уже адамдын организмине караша, өзүнүн жүргөн жумуштарына караша оору болуп кетет. Азыр балдар жүрөт, Индияга барганда айтышат экен, Индияда уже давно изучать этип койгон экен, организм 3кө бөлөт дейт да. Мындай болотса мындай бересиз, тигинде болсо тигинде бересиз, ошол үчүн кичине көбүрөөк жакшы айыгып, алар ошол көп ооруларды сезбей айтканда ушундай болуп атат да. Менде вообще 8ге бөлүнөт организм. Алардын баардыгын изилдеш үчүн эле мага 1 ай 2 ай өтөт. Вроде бы анализ бир эле, вроде бы өтү жок, же болбосо рак, анан давайте башкасынан кылып, настройкаларды атайын кылып, ар кандай кылып берем да. Тест алмаштырып турасың да. Анан только 1 ай 2 айдан кийин гана анын организм поправка кылып баштайт. Көп ойлойт, угур кош эле айып кетет деп өздөрүн билген кылып алган үчүн, ошол үчүн угур кошун жамандап калышкан да. Кеске соорун угур кошунду жеткизбей деле айыктырып койсоң болот, мисалы үчүн. Ал сөзсүз угур кошун эмес. Улжан деген бар. Алтын тамыр деген бар. Ушундай тамырдар менен секинден эле организмди ордуна келтире берсең болот да. Сиз негизи тамырлар менен дарылайсыз, э? Негизи тамырлар менен. Чөптү мен өзүм деле ичкем, чөптө жазылып турат. 3-4 айда гана действиясы жакшы болуп баштайт деп. А элдер ошону түшүнбөй эле, алып эле чөптөр менен деле дарылагандар бар. Эмне үчүн мен айыкпай атам деп эле тура беришет да. Чөп акырындан барып таасирин тийгизет. Мындай ичсең эле анан эртең айыкпайсың да. Анан эмнеге мен айыкпайтым дейт. А жерден сөзсүз дагы эле диета,
өзүң жүргөн турушуң, физкультура, алар сөзсүз керек, массаж сөзсүз керек да мындай нерсе үчүн. 2-3 сайын анализ тапшырыш керек. Биз анализ деген даже билбейбиз. Неге мынтип ооруп атам деген андай түшүнүк жок. Ооруганда анан катты ооруп баштаганда анан чуркап барабыз больницага чына. Бирөө дагы витамин албайт. Мен өзүм турган жакта азыр уже орустар азайып калды. 70 жаштагы орус апалар барып алып туруп жөн эле барып капельница алышат да. Убакыт келип калды, мен капельница алып коеюнчу деп. 6 айда бир 3-4 жолу, бир жылда 3-4 жолу бар алып турушат. Мен башым ооруп калды, мен мынага капельница алып алчу. Бизде жок андай азыр. Медицинага качан биз барабыз? Катты ооруганда. Ушундай. Ага чейин ооруп атам деп жүрө беребиз. Кичине эле ооруп атам, анан тамагыбыз күчтүү. Ылгабай калганбыз. Азыр жаш балдар көп ооруп калды, 25-30 жаштагы балдар вообще эле. Оору жашарды. Оору чирис-чир эле жашап кетти. Вообще 15 жаштагы балдар, 10 жашта бар. Бүт больницага барып бүт нерсени кылгандан өтүн көргөзүп келечи, анализден эле точно боору не то деп. Флешти көбөйчү экен бардыгы. Чирис-чир көбөйчү экен. Флеште жазылып турат 4 эсе, 5 эсе кофеин күчтүүрөөгү көп депчи. Аны байкабай эле ушу жакшы экен деп иче беришет. Жеген тамак ашыбызды контролдо коебуз. Жок, ал контроль дегенди билбей деле калган көбүчү. Мисалы бүт эле нерсе сатып атат да. Азыр көбүн айтам да, биз илгери элдер ачкалыктан ооручу эле деп, азыр биз айтканбыз, биз токтон ооруп атабыз депчи. Токчулуктан. Көп да, бүт эле нерсени жегиң келет. Балдарың менен барсаң обязательно чупа-чупс алып бериш керексиң. Бүт бар да. Илгери ал чупа-чупс жасаш үчүн целая история болчу деп, кичинекейибизде билесиз биз өскөнбүздө. Ал история болчу да, азыр көп да ушундай. Эми бул жакта дарыларыңыз жөнүндө айтып бербейсизби? Тамырлар турат, анан вообще эң күчтүү кышкы маалында иче турган бул алтын тамыр экен да. Бул алтын тамыр просто эмес жок экен. Анан баары бир бизде катты көңүл бурбайбыз. Россия катты көңүл бурат, дүйнө катты көңүл бурат. Лапух депчи. Анан аттары көп экен, жөн эле лапух деп мен чыгарып койсом, англисче, латышча айтпайсыңбы? Бунун аттары мында, бизде кыргыздарда ар бир регионго жарашуу чөптөрдүн аттарын коюп койгон. Мисалы, Баткенде башкача айтат, Көлдө башкача айтат. Анан орусча лапух бул эң күчтүү. Анан биз эч качан барктабаган долоно, эч качан биз аны барктабайбыз да. Аны жөн эле ичип жүрө эле деп даже доказано жазылып турат. 21-чи күнү таасири тийип баштайт деп. Бизде сразу ичселер тең эле эместеш керекпиз да. Анан кыргыздардан ата-бабастан калган эң күчтүү баары бир улжан, омикс деп коебуз. Бул дагы улжан болот. Бул доказано, даже уже программага киргизип алды. Тажикстан, Өзбекстан бул уже национальный программа кылып алышты бунун ичине. Өздөрү выращивать этип, азыр чем ошо пахта баккыча улжан баккыла депчи. Бул чөптүн тамырларын сиз кайнатыпбы, жасайсызбы, анан бул ичеби же денеге сүртө тургандарыбы? Бардыгы эле иче тургандары, бир гана аконит бар, бул наружный болот. Калган бардыгы ичиле турган эле баары. Өзүнүн циклы бар, мынтип эле сатып алып, мынтип эле ичебиз айга турган болбойт экен андай. Организм погодага жараштуу болот экен, күнүнө жараштыруу, тамакка жараштыруу болуп калат экен ушундай. Бизде сонун айыгып баратып, анан денесин үсүштүп алганда суукташып кетет экен организм, или ысыкташып кетет экен организм. Аны биз байкабай калат экенбиз да. Мындай көңүл бурбай коебуз да. Оору ал өзүн байкап турат экен өзү үчүн. Анан ошол сиз 7-8 жылдан бери гепатитти дарылап атам деп атасыздар. Анан сизге келип мурда баса албай келип басып кеткендер канчалык деңгээлде болот, же болбосо мынакей баягы сиз айтып атпайсызбы, кайсыл бир аралыкта таасир берип баштайт дары деп. Анан сиздин ушул чөп тамырлардын кошулмасын ичкен бейтаптарыңызда кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Мисалы, алар кантип биринчи больницага барып ишенип бүт уколдорду алат да.
мисалы химияны деле алат. Көбүн айтам да, кайра наоборот, 1-2 жолу химия алып келгиле дейм да. Бул керек силерге. Көп ооруларды алып коет десем, биз химия алып алдык, анан болбойт экен деп ошентип чечим чыгарып берет экен да. Уколдарды, бүт нерселерди медициналык жөн эле ойлонгон жок да, алар деле көп нерсени жардам берип атат да. Кез жерине эле тиеши жете албаса, анан кийин буларды ичип баштаганда гепатит Б, Д'лар бар, ошолор уже цирроз печени ооруп аткандар 20 күндөн кийин кадимкидей өздөрүн сезип баштаган да, организмдин өзгөрүүлөрүн ичине. 15-20 күндө эле ошентип көп айтып келишет. Жаңы баштаганда бардыгы видеодон коркушат эле, видео бергенден коркот эле. Азыр кайра башкача түшүнүк болуп калды элдерде. Любой видеоңорду 10 күн сайын керек болсо беребиз деп ошентип калышты элдерчи. Биз коркпойбуз, биз ооруну элдер биз түшүнбөй калып, бизге жардам бербей калса, башка эл түшүнсүн, башка кишилер Кыргызстанды түшүнсүн деп туруп ошентип берип калды элдер азыр. Сизден дарыланып жакшы болгон адамдар, мен келип Мелис мырзадан келип дарыланып жакшы болдум деп видеого тартылып калыптырмын. Буга чейин жаз келгенде, күздө кайсыл бир оорулар козгойт, күздө кайсыл оорулар козгойт өзү? Илгертен бери ата бабадан калган эң жаман убакытты мен деле билем, элдин баардыгы эле билет. Амал келди деп коет, мына октябрь, ноябрь, март, апрель ай. Мен көбүнө даже токтотуп, уже 5-6 ай ичкендер токтотуп, витаминге отургула, айтып тургула деп турам. Ар бир оорумду уже менден алып лечение кылып аткандар, өзүбүздө группабыз бар. WhatsApp группабыз, айры эч кимди киргизбей калганбыз. Только лечение кылып аткан кишилерди эле киргизип, ошол жерден гана сүйлөшүп отурабыз. Как онлайн лечение. Сиз демек, сизден дары-дармек алып кеткен бейтаптарды көзөмөлдөп турганга аракет кылат экенсиз да? Илгертен бери эле көзөмөлдөйм, азыр полный эле көзөмөлдөп атам. Ар бир күнүңөрдү айткыла, жазгыла, сүйлөш. Өздөрү менен өздөрү эле айыгып атышат, бирок кес-кес жетпей калган жерде уже мен киришем ошондой. Бардыгы эле билет. Кудайга шүгүр, азыр жалгыз эмесмин. Мен деген медсестралар бар, катуу айыгып кеткендер 4-нчи стадиядан. Алар уже оң кол болуп калышты. Мен деген оорулар бар. Алар менин оң колдорум болуп калды. Телефондон эле бири-бирибизге жардам берип турабыз да. Эмне болуп атканын байкап туруп эле анализ тапшырганда көп кандарды мондай тапшырат деген уже группадан эле даже врачтар бар, карап турушат ушундай. Демек сизге ошол дарыгердин эмесин алып барыш керек экен да, оору себебин алып барыш керек экен, анализдерди алып барыш керек экен. Тамыр кармап ооруну жок, тамыр кармабайм. Ал тамыр азыр айтат, эртең башкача айтып коет да. Биз билбейбиз да, эртең эмне тамак жейбиз. Аны билбей эле ошентип барып эле туруп алышат, ал туура эмес го. Медициналык анализдер сөзсүз түрдө керек экен. 2 ай сайын анализ, 3 ай сайын вообще надо будет, 6 ай сайын полный анализ деп тура беребиз ушундай. Эми атайын келип бергендиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алсаңыз болот. Сизди кантип табыш керек, кайсыл жактан табыш керек, социалдык тармактардан кантип издеш керек сизди? Социалдык тармактарда баардыгында эле турам. Себебинен бул түшүндүрүш үчүн элдерге ар бир социалдык тармактарга өзүм контентин көргөзүп, уже эметип баштадым. Instagram, TikTok баардыгында эле бар. Аракет кылам баары бир. Сразу эле телефондон сурайм, эмне оору десем, мындай оору, тигинде оорузда башка жакка баргыла, рак, гепатит болсоңуз сүйлөшкүлөчү деп коюмда, ушундай болчу. Башка ооруларды карайын десең, алар туура эмес түшүнөт экен. Бул настойкаларды туура ичсе, сахар деле айыгат экен. Даже менде контентинде жүрөт, сахар айыккандар уже жүрүшөт да, ушундай. Гепатит, цирроз печени, ошолор айыккандар бар. Анан ошого көңүл көп буруп калдым. Телефон чыштап деле койсом болот. Бул жакка мага таштап койсоңуз. Силерге чыштап койсоңор, жазып койсоңор, суроолор болсо, суроолоруна жооп бергенге аракет кылам. Приблизительно 50-60 киши бар лечениеда. Кес-кестерине жооп бербесем, WhatsAppка жазгылачы деп коем да, ушундай болчу. Элге эмне деп кайрыларым? Бизде уже мына настойкалар менен көп кишилер айыккандар бар. Аракет кылгыла. Медицина эч качан унутпагыла. Табыптарды деле карагыла, жолдорун карап, сөзсүз диета, сөзсүз аны көп унутуп калат экен. Операциядан кийин эле барып боозуна тарып шашлык берип коюшат экен, таң каласың да. Диетаны катуу сактаганды үйрөнгүлө, урматтуу кыргызстандыктар.
ыраазычылык билдиребиз мына ушул убактыңызды бөлүп атайын таңкы көрсөтүүбүзгө келип бергениңиз үчүн рахмат. Дагы далай бейтаптарды оорусунан айыктырууга өз салымыңызды коюп жүрө бериңиз. Кадырман теле көрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто 15 жылдан бери элдик дарыгерлик кылган Мелис Мыйсамбаев конокто болду. Сиз болсо бизден алыстабай туруңуз, кийинки конок менен буюрса маегибизди улантабыз.